Мелис Аспековдун айтканы канчалык негиздүү? Буга УКМК тараптан кандай реакция болот? Кыргызда бир сөз бар. Күйгөн аял кошокчу деген. Ал өзү кандай кылмыш иши менен камакта жатат билесиңерби? Так ошол Райым сыяктуу ири бизнесмендерден Садыр Жапаровго алып барып берем деп алдамчылык кылып, бүт акчаларды өзүнө ыйгарып алып жүргөн. Ошол үчүн түрмөдө жатат. Бир эле мисал. Кыргыз темир жолу ишканасынын мурдагы башчысы Дашков дегенден $250 000 алып кеткен. Садыр Жапаровго шайлоого жардам беришибиз керек деп. Бирок аны бир тыйынына чейин өзү ыйгарып алган. Баары далилденген. Ушунун баары билинип калгандан кийин камалып олтурат. Фото видеолору бар. Бүгүнкү күнгө чейин кайтарып берелек. Көгөрүп түрмөдө жатат. $250 000 кайтарып берсин. Анан түрмөдөн чыгышы мүмкүн. Бул мамлекеттен. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын акчасы. Мындан башка дагы толтура бизнесмендерден $50 000–$100 000 акча чогулткан. Алардын баары арыз жазбай коюшту. Баштан көздөн садага. Ушул акча Мелис Аспековго эле буйрусунчу деп коюшту. Ушундай каралуулар чыкканда эл журт логика дегенди иштетиш керек. Райым Матраимов миллиондогон долларларда киши куруп калгансып Мелис аркылуу берет беле. Бергиси келсе Садыр Жапаровдун өзүнө же бир туугандары аркылуу берет эле да. Эгер чындап эле Райым $3 миллион Мелиске бергени чын болсо, анда аны да өзүнө катып алган деп билсек болот. Бирок бул маселе боюнча Райымге суроо берилген. Райым Мелисти тааныбайм, берген эмесмин, калп айтып жатат деп жооп берген. Биз мындай суу кечпеген каралууларга көңүл бурбайбыз.